Адахан Мадумаров Москвадагы иштеп жүргөн жаштардын чакыруусу боюнча Москва шаарына келип, анда жаштарга азыркы учурда алар үмүттөнгөн чындык орундалаарын белгилеп, бүтүндөй байлык намыс экендигине, туура жолго бурулуш болооруна, максаттарына жетерине тилектеш экендигин айтып, негизги маселеге айланган «Менин укугум бар» кыймылы боюнча талкууга катышып, жаштардын көптөгөн суроолоруна жооп берип, туура багыт көрсөттү. Укугуңуз бар. Бар укугуңуз. Бирок укуктан пайдалангыңыз келеби? Маселе ушунда жатат. Укук бар мыйзам боюнча. А бирок ошол укуктан канчалык деңгээлде сиздин пайдалангыңыз келет? Сиз күйөсүзбү? Сиз укугуңузду колдонгуңуз келеби? Сизге ошол укуктун кереги барбы? Биз өткөндө төгөрөк стол өткөрдүк. Сөздүн башына маалымат берейин. Төгөрөк стол өткөрдүк. Эмне боюнча? Ошол шайлоочулардын укугун биз айтып жүргөн. Укугун ордуна коюу боюнча. Анын башында эмне деген маселе койдук биз? Кыргыз Республикасынын конституциясында жазылып турат, Кыргыз Республикасынын жараны шайлоого жана шайланууга укугу бар деп турат. А өткөн шайлоолордо биз колдондукпу ошол укукту? Жок. Колдонуптубу ошол укукту? Жок. Эмне үчүн? Себеп ошону талап кылган эч ким болгон жок. Биз ошол кече бирөө суроо берди. Мен макул эмесмин деген кыймыл түздүк эле. Ошого кол жыйнадык эле. Анан жыйынтык чыкпай калды. Эми ушул азыр укугум бар деген кыймыл болуп атат. Буга да кол жыйнап атабыз. Мунун жыйынтыгы да ошондой болуп калбайбы деген суроо берилди. Мен сиздерге айтып коеюн. Ал жыйын баягы кыймыл, мен макул эмесмин деген кыймылдын жыйынтыгынын натыйжасы менен бүгүнкү өзгөрүүлөр мажбур болуп атат. Сиздер өзүңүздөр байкабай атасыздар. Мен макул эмесмин деген кыймыл бул бренд болуп калды. Азыр Бишкекке, Кыргызстанга барсаңыздар, бир нерсе болсо эле мен макул эмесмин деп кыйкырып атат. Бул эмне үчүн? Себеп биздин кулагыбызга да сиңди, жүрөгүбүзгө да уюп калды. Жаш мектептин окуучулары дагы макул эмесмин деп атат бир нерсеге. Ушул нерсенин жыйынтыгынын аркасында бүгүн ошол шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү, түзөтүүлөрдү киргизүүгө мажбур болуп атат. Бул биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Кайсы бир даражада мажбурлады ушул кыймыл. Бул күчтөнүп кетти. Бул чочулоо жаратты. Бул кандайдыр бир кооптонууну жаратты бийлик тарабынан. Баарын өзүм билем дегендей сезим бүгүнкү күндө жок. Байкап атасыздар аны. Эмне үчүн жыйынтык чыга албады? Себеп бизде конституцияда жазылып турат, мен сиздер менен нече рет жолугушканда айттым, 300 000 жыйнап бериңиздерчи. Калганын менин мойнума илип коюңуздар деп да жалындым. 200 000ден ашты карап, 300 000ге жете албады. А 300 000ге жете албаса кандай жыйынтык болуш керек? Мына кече ошол залда отургандардан сурадым мен, кимиңиздер канча добуш топтоп бердиңиздер? Маселе ушунда да турат. Азыр эми андагы конституция өзгөртүү киргизе берсек. Мунусунда айтып атабыз, биз кодекске өзгөртүү киргизебиз. Кодекс бул мыйзам. Конституцияда жазылган мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө 10 000 кыргыз жаранынын колу жетиштүү. 10 000. Өткөндө 200 000 жыйнап турбуз. Азыр 10 000 жетиштүү. Ошол жыйналса, өткөндө биринчи төгөрөк столдо мен ушул маселени койдум, көрсөңүздөр керек. Интернетте кетти. Ар ким өзүнүн маселесин коюп атат. Ал жерде депутаттар баягы тосмону 9%дан түшүрүшүбүз керек деген маселе. Кече өздөрү көтөрүп алган депутаттар демилге көтөрүп түшүрүп атат кайра. Кезинде биз айтсак укпай койду. 9-дан 5-ке түшүрөбүз деген үмүт бар. Бул керек. Себеп 7%га көтөргөндө бүгүнкү жогорку кеңештеги олтурган 6 партиянын бүт баарын добуштарын бириктирип келсең, 39% менен олтурушат. Демек, 61% Кыргызстандын жарандарынын добушу эсепке алынган эмес. Бул нонсенс. Бул биринчи жолу болуп атат да, азчылык көпчүлүктүн үстүнөн үстөмдүк кылып атат. Эки эсе көпчүлүк сыртта калып калды дагы, азчылык момундай болуп чеңгелдеп менчиктештирип алды. Бул жапайычылык көрүнүш. Биз башынан баштап айтып келдик, ошол күнү айттык, биз буга макул эмеспиз.
мындай болбойт. Экинчи чоң маселе 5 миллион күрөө коюп койгон. Бул деген сөз чөнтөгүңдө тыйыны жоктор жогорку кеңешке жолого деген сөз. Сага ким койду бул жакта жүргөнгө деген сөз. Чортамаңдар өзүңөрдүн ордуңарды билгиле деген эле сөз. Мына ушул төгөрөк столдо ачыктан ачык ушул маселени коюп. Дөң чөнтөктүүлөр келиш керек деген маселе бар. Биз коюп аткан эң орчундуу маселе укугум бар деген маселе. Бул конституциянын талабын аткаруу. Шайлоого жана шайланууга укугум бар. Москвада жүрөсүзбү? Красноярскиде жүрөсүзбү? Түмөндө жүрөсүзбү? Америкада, Кореяда кайда жүрсөңүз ошондо жүрүңүз, сиздин укугуңуз сакталышы керек. Сиз добуш бергенге жана өзүңүздүн талапкерлигиңизди койгонго укугуңуз сакталышы керек. Биз ушуну баягы конституциялык мыйзам болгон кодекске бажырайта жазып коелу дагы, ушуну бекемдеп коелу деген аракет болуп атат. Башта бизге айтып келди, элчиликте, консулдук мекемелерде шайлоо тилкелери ачылат деп. Азыркы талап, эгерде кыргыз жарандары бир жерде топтолуп, каттоодон өтүп, тизмени түзүп, биз могул жерде 1,5 миң кишибиз, биз 1,5 миң киши ушул жерден шайлоодон өтөбүз деген талапты койсоңуздар, бийлик милдеттүү түрдө ошол жерден ачканга милдеттүү. Чуртасыздарбы кандай өзгөрүү? Бул биринчи кадам. Экинчи кадамында мен сиздерге дайыма убада берип келатам. Менин максатым, менин алдында койгон бир үмүтүм ушул. Кыргыз жараны Африкада жүрсө дагы көкүрөгүндө кыргыз жараны деген карта болуш керек деп айттым. Ал учетко турабы, турбайбы менин жумушум эмес. Анын укугу сакталышы керек. Ал кайда жүрсө ошондо жүрсүн, бирок ошол шайлоого үн кошууга, мамлекеттик башкарууга тиешеси бар экенин далилдей турган бир мыйзамга келебиз. Буюрса келебиз ушуна. Мана кээ бир бүгүнкү кирип аткан өзгөртүүлөргө мен өткөндөгү жыйында ушундай болуш керек десем, көпчүлүгүбүз ишенген эмеспиз, ага барбайт го деген. Барып атабы? Ушуга эмне үчүн барып атат? Мен дагы бир жолу кайталайм. Мен макул эмесмин деген кыймылдын күчтөнүп кеткендиги мажбурлап атат ушу. Ошону түшүнүп коюңуздар. Биздин эмгегибиз текке кетиптир деп ойлобоңуздар. Сөзсүз түрдө таасир тиет. Милдеттүү болуп атышат алар. Ошого киргизгенге милдеттүү. Себеп алардын куулары, аябай куу. Элчиликтен берип атат маалыматты, консулдуктан берип атат маалыматты, анча-мынча тез келип, баягы депутат болмуштар келип эл менен жолугушуп, кейлери баягы дак болбогон май жуткандай болуп, өкүнүп кетип аткандары болуп атты. Эмне үчүн? Бизге ал жакта жүргөн жердештер, мекендештер нааразы дегенди жеткирип атат. Алардын ою, алардын пикири, алардын максаты башкача экен деген маалыматты жеткиришип атат. Эмне кылышыбыз керек деген маселе койду. Жагынышыбыз керек деп маселе алышты. Жагыныш үчүн эмне кылыш керек? Алар айтат, биз менин оозумдан чыкпайт. Мигранттардын укугун коргоо жөнүндө бир маселе көтөрүп көрбөйсүңөрбү деген бир маселе болуп атат. Айда айланайын. 5 жыл ыйладык го биз. Туурабы? Укугубуз бар биздин дагы. Бүгүн ушуга бараткандыгы бул сиздердин түздөн-түз эмгегиңиздер. Көгөрүп отуруп алып иштеп аткан эмгегиңиздер. Ошон үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Бул маалымат мага бүгүн ушундай маалымат келип атат. Агай ушул төгөрөк столдун экинчисин өткөргөн атабыз. Ошого бир негизги мындай бир баяндамачы болуп берсеңиз дегендей. Мен биринчисинде де болуп берем, экинчисинде, керек бешинчисинде де болуп берем. Себеп ал биздин милдет, биз ошону талап кылып атабыз. Буюрса, жакын күндөрдө ошол төгөрөк столдун экинчи айлампасы башталат. Андан кийин жогорку кеңеште ачык парламенттик угуу деген маселени талап кылып атабыз биз. Кече Кулов интервью берип турган. Бүгүнкү жогорку кеңештин депутаттары таза шайлоо өткөрүүгө кызыктар эмес деп интервью берип тур. Көрдүңөрбү? Биз ошол Кулов, Кадырбеков болуп
3 партия мыйзамды жазып бергенибизге канча болду? Мен жана президент эски спикерлер менен өкмөт башчыларын жыйнаганда мен ошол жерде айтпадымбы? Ооба. Карабайсыңарбы? Даяр биз мыйзамды жазып колуңарга карматтык го деп. Ага 13 миллион евро алган жокпуз биз. Биз 13 сом алган жокпуз. Биз жазып, ошол тажрыйбабыз бар болгон үчүн мыйзамды, кодексти жазып бердик го биз. Ошону эле кабыл алып карап койсоң болот го, маселе жок кандай. Жок, 2 жылга чейин созуп келди. Ийгиликтин эрте кечи жок, баары бир Кудай кааласа биздин жеңиш катарында кабыл алсак болот. Мына ушул өзгөртүүлөргө бараткан маселени. Эгерде биз ошол кыймыл менен ошондой болуп күчтүү экендигибизди көрсөтпөгөндө, эски кодекс менен быйыл эле ноябрда шайлоону өткөрүшөт эле булар. Ишенип коюңуздар. Ушул сиздердин эмгегиңиздер. Урматтуу мекендештер, сиздерге рахмат. Туруктуулук болгон үчүн рахмат. Ошол 200 000 кол из калтырбай кеткен жок. Изи ушул.